Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, биздин укук каналынын катталуучулары. Биз буга чейин сиздерге убада кылгандай кезектеги отчетубузду берип коелу дедик. Бул кезекте ушул Ысык Ата районуна караштуу билим берүү тармагына тиешелүү маселелер боюнча маалымат отчетубузду берип коелу дедик. Анан эми сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн эмне жөнүндө, ким жөнүндө, кайсы маселе жөнүндө бир хронологиясын айтып кетели. Андан кийин жыйынтыгы кандай болду, ошол маалыматты берип коелу. Ысык Ата район прокуратура органы буга чейин Ысык Ата район билим берүү тармагынын үстүнөн текшерүү жүргүзүп, анан сунуштама келтирген. 17 март 25 жылы сунуштамада Ысык Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жалпы жыйынында каралып, мындан ары көрсөтүлгөн мыйзамдардын бузулушуна жол бербөөгө, мыйзамдын бузулушуна түрткү берген себептерди жана шарттарды четтетүү боюнча тийиштүү иш-чараларды көрүүнү. Экинчиси, кызматтык милдеттерине жоопкерчиликсиз мамиле жасап, ченемдик укуктук актылардын бузулуусуна жол берген жооптуу кызматкерлерди тартип жазага тартууну. Үчүнчүсү, өтүлбөй калган сааттар үчүн төлөнүп берилген 808.938 сом акча каражатын Чүй областынын прокуратурасынын депозиттик эсебине Чүй областынын РСК банкынын филиалынын аркылуу мамлекетке кайтарууну. Төртүнчү, сунушту кароонун күнүн райондук прокуратурасына катышуу үчүн алдын ала кабарлоо жана мыйзамда көрсөтүлгөн 1 айлык мөөнөттүн ичинде карап, анын жыйынтыгын райондук прокуратурага жазуу иретинде билдирүү деп. Ушундай сунуштама берген. Анан ошо Ысык Ата район билим берүү бөлүмүнүн башчысы, ал бир эле учурда акимдин орун басары болчу. Ушул акчаны кайтаруу процедурасын туура эмес мыйзам бузуу жолу менен жүргүзүп башташкан. Алар ушул Чүй областынын прокуратурасынын эсебине эмес, биринчи жолкусунда ошо директорлордун группасына бир жеке Мбанк счетун көрсөтүп, ушуга которосуңар деген. Анан ар бир мектептерге мындай аудио голосовой сообщение менен сиздер мынча, тигилер мынча которосуңар деп директорлор мугалимдерден чогултуп баштаган. Ошол себептен биз прокуратурага, анан акимчиликке барып, эмне үчүн мыйзам бузуу жолу менен бул акчаны кайтаруу процедурасын жүргүзүп атасыңар деп биз барганбыз. Ошол эле учурда ушул сунуштаманы кароодо биз катышабыз дегенбиз, бирок бизди чакырбаптыр. Анан сунуштаманы карап чыгышып, жыйынтыгында Ысык Ата райондук прокуратурасы тарабынан аныкталган жалпы билим берүү орто мектептеринин директорлорунун жана тиешелүү кызматкерлеринин кетирген одоно мыйзам бузуулары, ошондой эле кемчиликтери үчүн Ысык Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Чынара Кемеловна Бакашева жана бөлүмдүн экономисти Г.А. Белгожоева кызмат орундарынан бошотулду деп сунуштаманы карап чыгып, Ысык Ата райондук билим берүү бөлүмү жооп бериптир. Ошондо жанагы акимдин орун басары, билим берүү бөлүмүнүн башчысы жана экономисти Белгожоева жумуштан алыныптыр. Бул биз эсептейбиз. Ошол эле бизге көптөгөн директорлор, мугалимдер кайрылып, ушул Белгожоеваны качан жумуштан кетет, бул түшкүс болду го булар деп көп нааразы болуп, бизге көптөгөн аудио сообщенияларды ошо WhatsApp'тан жазчу. Акыр түбү ушу мугалимдердин, ошо билим берүү тармагынын бул жеңиши деп эсептейбиз. Бул жеңишке биз да өзүбүздүн салымыбызды коштук деп эсептейбиз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2024 жылы 28 августтарда, мына эртең 1 сентябрь деп атканда
ошол эле билим берүү бөлүмү, ошол эле ошондо экономист Белгожоева биринчи мектептин директоруне 11 классты ачпай эле койсоңор болот, ачпай эле койгула деп, алар ата энелер бизге кайрылып, биз барып, анан акыры 11 классты ачып беришкен. Анда да биз ушу билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Чынара Кемеловнага айттык эле, ошо экономисттиңерден кемчиликтер кетиптир, ушул бойдон кайра жумуштан кетпей иштей берсе эртең дагы мыйзам бузууларды кылат. Ошондуктан жумуш ордун карап көргөнүңөр туура болот го деп айтканбыз. Акыр түбү аны жумуштан албай, биротоло өкөтен жумуштан кетиптир. Анан эми биз койгон доомат прокуратурага ушул келтирилген чыгымды бюджетке туура эмес кайтарып жатышыптыр деген дооматыбызга прокуратура органдары бизге төмөндөгүдөй жооп бериптир. Укук консультативдик укуктук маалыматтык уюму Талабек Ашканбаевке: Ысык Ата районунун прокуратурасы тарабынан сиздин ооз-2 кайрылууңуз жана YouTube видео бөлүшүү веб-сайтынын укук баракчасына жарыяланган Амалкөй районуну прокурор жоопко тартабы деген аталышта видео макалаңыз боюнча текшерүү иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгы менен Ысык Ата районунун мамлекеттик администрациясынын башчысына макалада жарыяланган жагдайларга жол берген Ысык Ата районунун билим берүү бөлүмүнүн тийиштүү кызматкерлерине карата тартиптик чара көрүү үчүн сунуштама келтирилди дейт. Ал эми райондук прокуратуранын кызматкерине карата айтылган жагдайлар боюнча тийиштүү материалдар кызматтык териштирүү жүргүзүү үчүн Чүй областтык прокуратурасына жиберилди деп. Ошондо Ысык Ата район прокуратурасы жанагы билим берүү тармагындагы мыйзам бузган кызматкерлерге чара көрүүсү боюнча акимчиликке сунуштама келтирилиптир. Ал эми биз ошол эле көрсөңүздөр, прокуратура кызматкерине да биз доомат койгонбуз. Сиз эмне үчүн ошол жерден буга жол бердиңер? Сиз да ошол жерден айтыптырсыңар, директорлор чогултат деп. Ал боюнча эми алар жогору турган облустук прокуратурага иш материалдарын жибериптир. Ошол жактан териштирүү жүргүзүп, анан чара көрөт болуш керек. Чара көргөн соң бизге жооп берет деп бүгүн маалымат беришти. Кыскасы, биздин иш аракетибиздин жыйынтыгы ошол акимдин орун басары жана бир эле учурда билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси, анын экономисти түшпөс. Акыры жумуштан кетиптир. Эми биз ойлойбуз, мындан ары алардын ордуна келген кызматкерлер мыйзам бузбай, тартипти сактап, билим берүү тармагын баягы алдыга сүйрөйт болуш керек деп. Урматтуу мекендештер, биз менен болуңуздар. Көрүшкөнчө, биздин каналдан алыстабай, катталып, лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыздар.